Senin жомогуң. Саламатсыңарбы балдар? Бүгін сілерге Абушка кемпирдин көмөчү тууралуу жомок айтып берем. Бул жомок жөн гана нан тууралуу эмес, ал адамдын мүнөзүн, акылы менен жүрүм турумун чагылдырган терең маанилүү чыгармалардын бири. Ар бир каармандын образы аркылуу биз жашоодогу сабырдуулук, акылдуулук жана мактанчаактыктын кесепетин түшүнөбүз. Илгери бир Абушка менен кемпир жашаптыр. Bir gün Abuşka, kempir, mağa күмөш нан бышырып берчи, деп суранат. Уну бу жок болсо, эмнеден бышырам? Кемпир, сен кампаны шыпырып, булуң бурчтардан кырып көр, ун чогулуп калар. Кемпир ун чалган кутунун түбүн кырып, шыпырып, эки уч ун чогултуп, каймакка камыр жууруп, майлуу кылып меште көмөч бышырды да, муздасын деп терезеге кое турду. Көмөш нан жата бергенден тажап, томолонуп терезеден текчеге, текчеден полго түшүп, андан ары эшиктен томолонуп чыгып чөпкө, чөптөн жолго түштү да, андан ары жол менен томолонуп жөнөдү. Көмөш томолонуп бара жатса, алдынан коен чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жебе мени коенек, андан көрө мен сага ырдап берейин, деди да ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам. Мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абушкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам. Сенден коен оңой эле кетип калам, деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Коюн аны караган бойдон кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алдынан карышкыр чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жебе мени көкчөл карышкыр, кел, андан көрө мен сага ырдап берейин, деди да көмөч ырдай баштады. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам. Мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абушкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам. Сенден карышкыр, оңой эле кетип калам, деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Карышкыр аны карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аюу чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Кайдан сага? Мени жемек майтаман. Андан көрө менин ырымды уксаң, деди да ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам. Мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абушкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам. Сенден аюу оңой эле кетип калам. Көмөч андан ары томолонуп кетет. Аюу анын артынан карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан түлкү чыгат. Саламатсыңбы көмөч? Сен кандай татынакайсың? Көмөч, мен сени жейм. Түлкү, мени жебе, кел, андан көрө мен сага ырдап берейин, деди да ырдап кирди. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам. Мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен Абушкадан кетип калгам, мен кемпирден кетип калгам, мен коендон кетип калгам, мен карышкырдан кетип калгам, мен аюудан кетип калгам. Сенден түлкү оңой эле кетип калам. Аптан сонун экен, деди түлкү. Бирок көмөч, мен карып калдым. Кулагым да жакшы укпайт. Менин мурдумдун учуна отуруп алып, дагы бир жолу ырдап берчи. Айланайын. Анын ырын мактаган үчүн көмөч кубанып, түлкүнүн мурдуна секирип, отуруп алып, ырын кайталады. Чоң рахмат көмөч, ырыңды дагы бир жолу угайын. Менин тилиме отуруп алып, акыркы жолу ырдап берчи.
деп тилин сунду эле. Көмөч анын тилине секирди. А түлкү болсо ап деп жеп койду. Жумуктун соңунда көмөчтүн башынан өткөндөрү бизге чоң сабак берет. Кайсы гана учурда болбосун, адам ашыкча мактанбай, акыл менен иш кылышы керек. Анткени мактанчаактын менен бейкапар жүрүм-турум акыры жоготууга алып келет. Ал эми акылдуулук, жөнөкөйлүк жана этияттык чыныгы бактылуулуктун ачкычы.